Саламатсыңар балдар, жалпы биология предмети боюнча телесабагыбызды баштайбыз. Алгач бүгүнкү сабактын темасы менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы өсүмдүктөрдүн селекциясы деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер ушул өсүмдүктөрдүн селекциясында колдонулуучу негизги ыкмалар жана ошондой эле маданий өсүмдүктөрдүн келип чыгышы жана алардын көп түрдүүлүк борборлору, ошондой эле өсүмдүк селекциясындагы заманбап ыкмалар жана алардын түрлөрү тууралуу билимдерге ээ болосуңар. Мындан миңдеген жыл илгери Жер планетасында адам баласынын саны 300 миллионго чейин жеткен. Ал эми окумуштуулардын ою боюнча 2050-жылы адам баласынын саны болжол менен 9 миллиардка чейин жетет деп болжолдошот. Демек, ал өз кезегинде ар түрдүү проблемаларды жаратат. Биринчи кезекте эле тамак аш проблемасы. Дал ушул проблеманын үстүндө күрөшүү үчүн байыркы дыйкандар дагы, бүгүнкү күндөгү селекционерлер дагы күрөшүп келет. Андыктан өсүмдүк селекциясындагы башкы милдеттердин бири бул ар түрдүү экологиялык шарттарда өсүүчү сортторду иштеп чыгуу жана аларды жакшыртуу, ошондой эле өсүмдүк селекциясында жаңы ыкмаларды колдонуп, ал ыкмаларды жакшыртуу болуп эсептелинет. Биз алгач ушул өсүмдүк селекциясына салым кошкон окумуштуулар жана алардын эмгектери тууралуу маалымат алып алалы. Жалпы эле селекция илиминде, өзгөчө өсүмдүктөрдүн селекциясында орус окумуштуусу Николай Иванович Вавилов чоң салым кошкон. Себеби ал өзүнүн өмүрүндө болжол менен бүтүндөй дүйнө жүзүнө 180 жолу ботаника агрономиялык экспедиция жүргүзгөн. Албетте өзүнүн кызматкерлери илимий тобу менен бирдикте бул экспедицияларды жүргүзүп, ал бүтүндөй дүйнө жүзүнөн болжол менен 300 миңден ашык өсүмдүктөрдүн уруктарын, көчөттөрүн алып келип, Орусияга топтогон. Андан соң ал өсүмдүктөрдүн негизинде сейрек кездешүүчү өсүмдүктөр жана ошондой эле жалпы өсүмдүктөрдүн топторун бириктирип келип, маданий өсүмдүктөрдүн келип чыгышы жана көп түрдүүлүк борборлорун негиздеген. Чындыгында Вавилов изилдегенди дагы, издегенди тапканды дагы билген. Ал тек гана сейрек кездешүүчү өсүмдүктөрдү издебестен бүтүндөй дүйнө жүзүндө белгилүү бир өзгөчөлүгү менен айырмаланган өсүмдүктөрдүн жалпы райондорун аныктап, жалпы маданий өсүмдүктөрдүн бир нече келип чыгыш борборлорун негиздеген. Азыр биз ошол борборлорго кайрылып коелу. Маданий өсүмдүктөрдүн келип чыгышы жана көп түрдүүлүк борборлору. Жалпы жона маданий өсүмдүктөрдүн борборлорун ал 7 борборго бөлгөн. Биринчиси түштүк Азия тропиктик борбор. Бул жер негизинен баклажандын, бадыраңдын, бал камыштын, күрүчтүн жана ошондой эле бир топ жашылча жемиштердин борбору деп аныкталып, жалпы жонунан маданий өсүмдүктөрдүн 50%-нын борбору деп эсептелинет. Ал эми чыгыш Азия борбору. Бул жерде соя, тару, алча, кара өрүк жана башка жашылча жемиштердин борбору катары эсептелинет. Болжол менен маданий өсүмдүктөрдүн 20% ушул борборго туш келет. Ал эми түштүк Батыш Азия борбору. Бул жерде буудайдын ар кандай түрлөрү, сабиздин, сарымсактын, жүзүмдүн борбору катары эсептелинет. Жалпы жонунан маданий өсүмдүктүн 14% ушул борбордон келип чыккан деп аныктаган. Ал эми Абиссиния борбору болсо, бул кара буудайдын, ошондой эле бир топ жашылча жемиштердин борбору катары эсептелинет. Жер ортолук деңиз борбору капустанын, кант кызылчасынын, башка кызылчанын, ошондой эле сабиздин жана тоют өсүмдүктөрдүн борбору катары эсептелинет дагы. Жалпы жонунан маданий өсүмдүктөрдүн 11% дал ушул борборлордон келип чыккан деп эсептейт. Борбордук Америка борбору. Бул жер жүгөрү, ашкабактын, күн караманын, пахтанын, какаонун
жана башка өсүмдүктөрдүн борбору катары эсептелинсе, ал эми түштүк Америка борбору болсо негизинен картошканын, помидордун, ошондой эле дары өсүмдүктөрдүн борбору катары саналган. Ошентип Вавиловдун аныктоосу боюнча бүтүндөй маданий өсүмдүктөрдүн көп түрдүүлүгү жана келип чыгыш борборлору жалпы жонунан 7ге бөлүнгөн экен. Чындыгында бул эмгек бүгүнкү күндөгү селекционерлер үчүн табылгыс жана кайталангыс байлык болуп эсептелинет. Дал ушул эмгектин негизинде алар таянып бир топ сортторду алууда пайдаланып келишет. Эми биз силер менен өсүмдүктөр селекциясындагы ыкмаларга кайрылып көрөлү. Чындыгында өсүмдүктөр селекциясында жалпы эле селекцияда пайдалануучу ыкмалар колдонулат. Аны биз эске салып коелу. Биз өткөн сабакта караган элек. Бул тандоо жана аргындаштыруу. Тандоонун дагы бир нече түрлөрүн караган элек. Мисалы, массалык тандоо жана жекече тандоо. Аргындаштыруу, инбридинг, аутбридинг, ошондой эле биз гетерозисти дагы караган элек. Биз эми ушулардын ичинен төмөндөгү ыкмаларга кайрылып көрөлү. Айталы, жасалма тандоо. Мында адамдар өзүнө керектүү болгон белги касиеттерге ээ өсүмдүктөрдү бири-бири менен аргындаштырып, алардын натыйжасында алынган аргындарды же гибридтерди кайталап бир нече жыл, бир нече муундарын өзү менен өзүн чаңдаштырып отуруп, таза линиядагы сортторду алууга жетишкен. Ал эми комбинациялык селекцияда мында ар түрдүү адамга керектүү белгиге ээ өсүмдүктөрдү, бир тукумдагы өсүмдүктөрдү бири-бири менен аргындаштырып, алардан тукум алганда натыйжада бир өсүмдүктө бир нече керектүү касиеттерге ээ жаңы сортту алууга мүмкүн болгон. Аргындаштырууда биз алардын ичинен гетерозиске кайрылып көрөлү. Мында таза линиядагы энелик гүл алынган, аталыктары албетте алдын ала мынтип алынып же кесилип салынат дагы. Андан соң аталык гүлдү алат, анын чаңдыктарынын ичиндеги чаңчалары жетилген соң, ал чаңчалардын жардамы менен ушул таза линиядагы энелик гүлдөрдү чаңдаштырган. Натыйжада биз таза сортторду алууга жетишкенбиз. Дал ушундай ыкманын натыйжасында мисалы май берүүчү өсүмдүктөрдү алып, анын негизинде биринчи муундун гибридтеринин түшүмү өтө жогору жана кубаттуу өсүмдүктөр алынат. Эми балдар, биз жогорудагы маалыматтардын негизинде же жогоруда айтылган сөздөрүбүздө бышыктоо иретинде кезектеги суроого жооп берип көрөлү. Сурообуз мындайча аталат. Гетерозистин натыйжалуулугун кийинки муундарда кантип сактап калууга болот деген суроо болду. Жоопторго кайрылалы. Асы биринчи муундагы тукумдардын бири-бири менен аргындаштыруу аркылуу, Бсы вегетативдик көбөйүү аркылуу, Всы жекече тандоо аркылуу, Гсы жалпы тандоо аркылуу деген жооптор болду. Биринчиси Асы, экинчиси Бсы, үчүнчүсү Всы, төртүнчүсү Гсы. Ойлонуп көргүлө, гетерозистин натыйжалуулугун кийинки муундарда кантип сактап калууга болот? Себеби гетерозистин натыйжасында алынган организмдер биринчи тукуму гана кубаттуу болгону менен кийинки тукумдарда гомозиготалуу организмдердин көбөйүшүнүн эсебинен алардын түшүмүнүн молдугу же кубаттуу өсүмдүктөрдүн саны азайып баштайт экен. Ошондуктан дал ушул натыйжалуулукту сактап калыш үчүн эмне кылыш керек? Анда биз силер менен туура жоопко кайрылалы. Бул Бс экен. Башкача айтканда, вегетативдик көбөйтүү аркылуу биз алардын түшүмдүүлүгүн сактап калсак болот экен. Мисалы, дарак өсүмдүктөрдүн калемчелери аркылуу көбөйтүү менен, же болбосо мисалы картошкалар болсо, аларды түймөк аркылуу көбөйтүү менен биз алардын түшүмдүүлүгүн сактап калат экенбиз. Өсүмдүктөр селекциясында көрүнүктүү салым кошкон окумуштуулардын бири бул Иван Владимирович Мичурин болуп саналат. Бул өз кезегинде мөмө бактардын бир топ сортторун алган. Биз алардын ичинен бирине кайрылып көрөлү. Мисалы, Чиенин Владимир сорту менен ал Гиластын ак Винклер сортун аргындаштырып, анын негизинде түндүк краса сортун алган. Өзүңөр көрүп тургандай, кочкул кызыл түстөгү Чиенин Владимир сорту менен Гиластын ак түстөгү сортун аргындаштырып атат. Алынган аргын болсо кызыл түстө экен. Албетте, алар замат эле мында кызыл түстөгү сорт алынып калган эмес. Башкача айтканда, алынган гибрид адегенде агыш түстө болгон. Андан соң ушул гибридке Чиенин бүчүрлөрүн окулировка жолу менен кыйыштырып, анан бир нече жылдан кийин түндүк краса сортун алган экен. Негизинен Мичурин өзүнүн эмгектеринде кыйыштырууну кеңири пайдаланган.
Мындан сырткары да ушул Мичурин сыяктуу түр арасындагы аргындаштырууда өзүнүн болуп көрбөгөндөй салымын кошкон окумуштуулардын бири бул Георгий Дмитриевич Карпаченко болуп саналат. Ал өзүнүн тажрыйбасында редиска менен капустанын гибридин алган. Ал үчүн бул редисканы жана капустаны бири-бири менен аргындаштырат. Биз билгендей капуста дагы, редиска дагы булар кайчылаш гүлдүүлөр тукумуна кирген өсүмдүктөр. Бирок эки башка түргө кирет, бирок булардын хромосомаларынын жыйындысы окшош десек болот. Мисалы, булардын гаплоиддик хромосомалык жыйыны 9-га барабар, демек диплоиддик хромосомалык жыйыны 18-ге барабар экен. Дал ушул организмдерди бири-бири менен аргындаштырып, алардан гибрид алган. Башкача айтканда, редиска капустанын гибриди алынат. Бирок бул гибрид генетикалык жактан стерилдүү болгон же мындайча айтканда тукум берген эмес, тукумсуз болуп калган. Анын себеби эмнеде болгон? Көрсө, анын себеби мейоздогу хромосомалардын конъюгациясынын бузулушуна байланыштуу экен. Биз билгендей, мейоздо хромосомалар эки эселенет дегенде, андан соң ушул эки эселенген хромосомалардын, тактап айтсам, гомологиялык хромосомалар профазада бири-бирине жакындап келип, алардын ортосунда конъюгация жүрөт. Андан соң кроссинговер жүрөт. Ал эми капуста менен редисканын хромосомалары бири-бирине гомологиялык эмес хромосомалар болгондуктан, аларда мейоз маалында мындай конъюгация жүрбөйт. Ошондуктан дал ушул мейоздогу хромосомалардын конъюгациясынын бузулушунун эсебинен алар тукумсуз болуп калган. Башкача айтканда, булардан гаметалар пайда болгон эмес. Бул проблеманы чечүү үчүн Карпаченко төмөндөгүдөй тажрыйбаны жүргүзгөн. Ал үчүн алкалоид болгон кальхицинди таасир этүү менен полиплоидти алган. Мында жана капуста редисканын гибридин алып, ага кальхицинди таасир эткен. Чындыгында кальхицин бул мутаген эмес, бирок ушул клетканын бөлүнүш мезгилинде клеткадагы бөлүнүүнүн өрмөк жипчелерин бузуучу таасир эткендиктен натыйжада хромосомалар эки эселенет, бирок клетка экиге бөлүнбөйт. Натыйжада тетраплоиддик гибрид алынган. Көрүп тургандай, 2n плюс 2n барабар 36-ны түзүп атат, же болбосо 4n 36-га барабар болот экен. Демек, бул тетраплоиддик гибридтер кайрадан өз кезегинде гаметаларды пайда алганда, алардын гаметаларында хромосомалардын жыйындысы 18-ге барабар болгон. Көрүп турасыңарбы? N барабар 18 экен. Биз ушул алынган тетраплоиддик гибриддин гаметаларын бири-бири менен аргындаштырып көрсөк, анда алардан тукум алынган. Башкача айтканда, алынган тукумда сомалык клеткаларында 36 болгон, ал эми гаметаларында хромосомалардын жыйындысы 18 болгон. Ошентип Карпаченко түрлөрдү аргындаштыруудан тукум берүүчү гибридтерди алган экен. Биз эми силер менен жогорудагы маалыматтарды бышыктап алуу иретинде кезектеги суроого жооп алып көрөлү. Адегенде суроого жакшылап назар салалы. Түрлөрдү аргындаштыруудан алынган тукум берүүчү гибридтердин гаметаларындагы хромосомалардын жыйындысы канчага барабар? Биринчиси n барабар 9, экинчиси 2n барабар 18, үчүнчүсү n барабар 18, төртүнчүсү 4n барабар 36. Түрлөрдү аргындаштыруудан алынган тукум берүүчү гибридтердин гаметаларындагы хромосомалардын жыйындысы канчага барабар деп ойлойсуңар? Анда силер менен биз туура жоопко кайрылалы. Бул үчүнчү экен. Башкача айтканда, n барабар 18 кайра ушул гаметаларды бири-бири менен аргындаштырган же гаметалардын кошулушунун натыйжасында тетраплоиддик гибрид алынат деп айтып өттүк. Эми биз силер менен мутациялык селекцияга кайрылалы. Селекционерлер ар түрдүү радиоактивдүү элементтерди, рентген нурларын, температураны төмөндөтүп же жогорулатып, же ар түрдүү химиялык мутагендерди пайдаланып, өсүмдүктөрдө түрдүү деңгээлде мутацияларды жаратат. Натыйжада генотиби өзгөрүлгөн өсүмдүктөр алынат. Бирок бул өсүмдүктөр бизге пайдалуу касиеттерге ээ. Андыктан аларды бири-бири менен аргындаштырып жүрүп отуруп, биз таза жаңы сортторду алууга жетишет экенбиз. Эми биз силер менен клеткалык инженерияга кайрылалы. Клеткалык инженерия бул ар түрдүү ыкмалардын жардамы менен клеткалардын жаңы тибин алуу. Мисалы, биз сомалык гибридтештирүүгө кайрылалы.
Башкача айтканда, ар түрдүү ыкма дебедик беле? Мынакей гибридтештирүү менен биз жаңы типтеги клетканы алып көрөлү. Ал үчүн ар кайсы түрдөгү өсүмдүктөр алынат. Андан соң ушул өсүмдүктүн органдары, мейли жалбырагы болсун, же тамыры, сабагы болсун, алардан биз клеткаларын бөлүп алабыз. Андан кийин бул клеткаларды белгилүү бир чөйрөгө жайгаштырабыз. Албетте, бул стерилдүү шарт жана чөйрө ушул клеткалардын өсүшүнө негиз боло турган чөйрө болуш керек. Ушул чөйрөгө клеткаларды жайгаштырабыз. Мен силерге хромосомалардын жыйынын көрсөтүп коеюн. Андан соң түрдүү ыкмалардын жардамы аркылуу ушул клеткаларды бири-бири менен кошобуз. Же болбосо клеткалардын гибридин алып жатабыз, Бирок көңүлүңөрдү бурсаңар болот. Булар гаметалар эмес, же жыныс клеткалар эмес, дененин клеткалары экендигин эске салып коеюн. Демек, клеткалары кошулуп, гибрид пайда болду. Натыйжада алардын хромосомаларынын жыйыны 2 эселенди. Демек, клетканын көлөмү дагы чоңойду десек болот. Андан кийин ушул сомалык гибридтешүүнүн натыйжасында алынган клетканы биз белгилүү чөйрөдө өстүрөбүз. Өсүмдүктөрдүн гибридтерин өстүрүп, биз каалагандай өсүмдүктүн сортторун ала алат экенбиз. Мындан сырткары клеткалык инженерияда ткандарды өстүрүү менен өсүмдүктөрдү көбөйтүү да жүргүзүлөт. Айталы, мисалы сабиз болобу же гвоздика гүлү болобу, өсүмдүктөрдүн түзүүчү ткандарын бөлүп алат. Биз билгендей түзүүчү ткандар булар муундарында, сабак менен тамырдын учтарында болот. Бөлүнүүгө жөндөмдүү клеткалардан турган ткань, же болбосо меристемалар деп коебуз. Андан соң бул клеткаларды өз алдынча бөлүп алабыз. Клеткаларды бөлүп алгандан кийин стерилдүү чөйрөдө аларды өстүрө баштайбыз. Өстүргөндөн кийин алардан белгилүү убакыт өткөндөн кийин көчөт алынат. Андан соң ушул көчөттү биз ачык жерге же болбосо күнөсканаларда өстүрүүгө мүмкүнчүлүк алат экенбиз. Дал ушундай ыкманын жардамы аркылуу өсүмдүктөрдү бир нече эсе көбөйтүүгө болот. Мисал катары мен силерге айтып коеюн, кадимки эле кожогат бир жылда 50 даана көчөттүн башталмасын бере турган болсо, табигый шартта. Ал эми ткандарды өстүрүү менен өсүмдүктөрдү көбөйтүү ыкмасынын натыйжасында бир эле түп кожогат бир жылда 50 миңден ашык көчөттү берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ экен. Көрдүңөрбү? Демек, ткандарды өстүрүү менен биз зарыл болгон өсүмдүктөрдүн сортторун көп санда өстүрүп, көбөйтүп алат экенбиз. Эми биз силер менен генетикалык инженерияга кайрылалы. Бул эмне дегендик? Ар түрдүү организмдерден же клеткадан биз гендерин бөлүп алып, ал гендерге ар түрдүү өзгөртүүлөрдү киргизип, ал гендерди кайрадан башка организмдин генотипине киргизет экенбиз. Өсүмдүктөрдүн генетикалык инженериясына кайрыла турган болсок, кандайдыр бир проблема болду дейли. Мисалы, бул өсүмдүктүн зыянкечи бар. Бул зыянкечке өсүмдүк туруштук бериш керек, же болбосо ушул зыянкечке каршы себилген дарыга өсүмдүк туруштук бериш керек. Бул проблеманын чечилишинин жолу курт кумурскалардын личинкасын өлтүрүүчү белокту өсүмдүк өзү бөлүп чыгарышы керек. Мында курт кумурскаларга уулуу болгон белокту коддоочу ген бактериялардан бөлүнүп алынат дагы өсүмдүктүн ДНКсына кошулат, же болбосо өсүмдүктүн гени өзгөрүп атат. Андан соң ошентип өсүмдүк белгилүү бир зыянкечке уулуу таасир этүүчү белокту өз алдынча синтездеп баштайт. Натыйжада өзү синтездеген соң ага зыянкечтер жолобой калат. Биз анын негизинде өзүбүзгө керектүү болгон сортту зыянкечтерсиз эле таза түрдө өстүрүп алууга жетишкен экенбиз. Же болбосо бүгүнкү күндө молекулалык маркерлерди пайдалануу дагы кеңири колдонулуп келет. Ал үчүн ар түрдүү өсүмдүктөрдүн бизге керектүү болгон белгилерин аныктаган гендерин алып, ал гендерди биз лабораториялык шарттарда ДНКсын түзүп, анын негизинде ал өсүмдүктөрдү өстүрүп, кыска убакыттын ичинде өзүбүзгө керектүү сортторду алат экенбиз. Башкача айтканда, ДНКнын реттүүлүгүнүн чечмеленишинин негизинде биз мисалы май берүүчү өсүмдүктөрдү же күрүчтүн ар кандай сортторун дал ушундай ыкманын натыйжасында алууга жетиштик. Эми биз силер менен жогорудагы маалыматтарды жыйынтыктоо иретинде кезектеги суроого жооп алып көрөлү. Адегенде суроого жакшылап назар салалы. Гендик инженериянын
ыкмалардын негизинде генотиби жасалма өзгөрүлгөн организм кандай аталат деп ойлойсуңар? Биринчиси фенотип, экинчиси тетраплоид, үчүнчүсү полиплоид, төртүнчүсү ГМО же болбосо генетикалык модифицирленген организм деп коебуз. Угуп эле жүрөсүңөр. Суроону мен кайталап коеюн. Гендик инженериянын ыкмаларынын негизинде генотиби жасалма өзгөрүлгөн организм кандай аталат? Анда силер менен биз туура жоопко кайрылалы. Бул төртүнчү экен. Башкача айтканда, мындай организмдерди генетикалык жактан модифицирленген организмдер деп атап коет экенбиз. Эгерде силерде мүмкүнчүлүгүңөр болсо, дал ушул генетикалык жактан модифицирленген организмдер деги эле адамдарга пайдалуубу же зыяндуубу маалыматтарды топтоп келсеңер болот. Ошону менен балдар, бүгүнкү сабактын жүрүшүндө биз жалпы эле өсүмдүк селекциясы жана анын максат милдеттери, ошондой эле өсүмдүк селекцияда колдонуп келген салттуу жана заманбап ыкмалар тууралуу маалымат алдык. Сабакка көңүл бөлгөнүңөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула.